ушундай ишкерлерди колдошубуз керекпиз. Буларды биз ушундай ишкерлерди, мына салып аткан ишкерлерди биз алтын фонд катары көрүш керек. Бул келсе мына жумуш орун түзөт. Ошо жумушка иштеген айлык алат, бу жерге салык төлөйт бюджетке. Ошон үчүн мындай балдарды келгенде тосуп алып, жардам берип иштешибиз керекпиз. Айрыкча Баткендене көңүл буруп атабыз. Баткенде айтам, өзгөчө биздин жүрөгүбүздө деп. Бул жерде эми акбалоо, шартоор, миграция бүт Баткенден кеткен. Ошон үчүн жумуш орун, таза суу, ирригация, жол, больница, мектептер буюрса, Кудай кааласа, көбөйтөбүз. Пандемияда башка ягын кыскартсак дагы, бирок Баткенге акчаны белгилеп атабыз. Бер, Баткен кетсин, мектеби, детсаты, суусу, таза суусу, жолу кетсин деп атабыз. Саламаттык сактоонун ичинде дагы, системада дагы каражаттар бар. Ошону санариптешин ачып алып чыгып алсак, мына эмне үчүн больницада, менчик больницага кишилер барат, сапаттуу дарыланат. Эмне үчүн дегенде, врачтын айлыгы көп. Айлыгы көп ал жерде. Эмне үчүн көп? Эмне үчүн биз ошол эле больницаны, ошол эле ЦСИМдарды, ошол менчик клиникалар кызмат көрсөткөндө көрсөтө албайбыз? Болот. Эмне үчүн дегенде, бул жерде каражаттын баары тең ачыкка чыкпайт, кассага түшпөйт. Ошонун баары келген кызматтын баары тең. Санариптештиргенден кийин кассага чыгып кетсе, биздин медицина тармагы ичиндеги айлык каражатты алып чыксак дагы ошол менен көтөрүлөт айлык.